Урматтуу депутаттар, силер эле көпчүлүк ошо мыйзамдарды калып атканда ошол жоопкерчиликти киргизип койдуңар эч ак эле. Ошол эле жазык кодексинде толтура беренелердин ичинде жоопкерчилик интернет боюнча жазылуу. Анын баягы жазасын азыркы убакытта мына иштер козголуп атат, соттор өкүмдөрдү чыгарып атат. Мисалы деп, мына мен мисалы деп айтып берсем, 330 берене, бул кастыкты козутуу деген берене. Бул берене менен азыркы убакытта бир нече адамдар жазасын алды. Именно бул эми сот тармак боюнча маалыматтарды тараткандар соц тармакты, веб-сайтта аткан жокмун. Ошондуктан концептуалдуу, урматтуу демилгечилер, силер ошону баягы карап туруп дагы бир тактасаңар, эмне себептен, эмне жетишпей атат силерге? Мына жазык кодексинде бир беренени айттым. Экинчиси бул баягы берене неме боюнча да, кастыкты айтып кеттим. Чакырыктар боюнча. Тиги чакырык бийликти күч менен кулатуу чакырыктар боюнча. Ошол да беренеде ошондой жоопкерчилик бар. Өзүнчө жалпыдагы маалымдоо каражаттар боюнча өзүнчө интернет тарабында жарыяланган маалыматтар боюнча жоопкерликтер бар. Ошондой эле жарандык кодексте, ошондой эле административдик кодексте бүт кабыл алынган. Ошондуктан ошо демилгечилерге мен суроо берет элем да, эмне жетишпей атат, эмне себептен? А бул концепцияда, маалыматта эч нерсе жок, такыр жок да. Негизи болуш керек да. Аны баарыбыз түшүнүп атабыз да. Анан дагы бир маселе, урматтуу бир депутат азыр айтып кетти. Бул баягы жалпыдагы маалымат каражаттардын иштерин токтотуу боюнча, анан же токтото туруу. Бул туура айтылган нерсе. Анткени азыркы иштеп аткан мыйзамда андай беренелер бар. А силер болсо азыр мына эки кемчилик эле үчүн ошол маалымат жымыкаларды жапканга ошондой жол берип атасыңар да. Ошондо мындай болуп атат да, силер баягы негизи бир процессуалдуу маселелерди ушул немеге коюп атасыңар да. Анткени сиз ошондой чечимге келсеңер, эки жолу ушундай бир кандайдыр бир баягы предупреждать этип койсоңор. Анан сотко берип туруп, сот аны жөн эле уже нотариус катары жөн эле бекитип коет да. Аны түшүнүп атасыз да. Ошондой жазылып атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мына концепцияны кабыл алып атабыз деп атасыз. А бирок бул баягы мына айтылгандай эле, бул мыйзам чийки, өтө чийки. Мен башка мындай беренелерди айтпай эле коеюн. Ошол эле мына 14-чү беренеде ТВ жөнүндө лицензия деп жазылып атат. ТВлар мына айтып коеюн дагы бир жолу. Биз бир нече жолу ушу ТВ немеден эфирден аны мына кичине талашып кеттик. Дагы бир жолу эскертип коеюн. ТВларда лицензия жок. Андай нерсе жазылбаш керек. Ошондой каталар толтура.